Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир ирет кутман таңыңыздар менен дейли. Келиңиздер кайрадан жакыныраак ыры ышкоздору, жалпы көрмандар жакыныраак келиңиздер. Себеп дегенде биздин студиябыздын меймандары келип олтурат. Таң эрте жалпыңыздардын жан дүйнөңүздөргө жагымдуу чыгармаларын тартуулап бере турчу Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын алдындагы эл ырчысы Эстебес тобунун ырчылары бүгүн бизде конокто. Тагыраагы Талант Сыдыков агайыбыз жана ошондой эле Гүлгакы Сагындыкова эжебиз бизде бүгүн конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кош келипсиздер. Рахмат. Майрамыңыздар менен дейли дароо. Экөөбүздүн майрамыбыз менен Ак калпакта. Ак калпак күнүңүздөр куттуу болсун. Деги эле чыгармачыл инсандардын таңы кандай башталды? Бүгүнкү иш күнүңүздөр кандай башталды? Бул эми таң бүгүн сиздердин майрамга жараша эшикте да каппак кар жаап, аябай кар жааганда билесиз да биздин көчөлөрдө кандай көйгөйлөр жаралат. Бирок жетишип келгенге аракет кылдык. Бүгүнкү ак калпак күнүңүздөр менен дагы бир жолу куттуктайм жалпы кыргыз элин, жалпы мырзаларды. Жакшы да ак калпак күнү ак кар жааган билебиз, жакшы абаны тазалап, шаарды тазалап, жан дүйнөнү тазалап дегендей. Анан эртеңден эрте туруп баралы, эртерге баралы, билген уккан маалыматыбызды айталы. Жана өзүңүздөргө маалым болгондой жакында концертибиз болгон турат эл ырчы Эстебес тобунун. Ошол тууралуу жакшы маалымат кылалы, билбеген элге билгизели, угал элени угузалы деп күкшөкөбүз келип калдык таң атпайбы. Жакшы. Бул шаардын тияк четинен мен бияк четинен келдик. Дал ушул жерден жалпы көрүүчүлөрүбүзгө дагы баса белгилеп айтып өтөлү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушул айымдардын майрамына тагыраагы 8 мартты майрамдык маанай тартуулап Ааламдан кең апа сенин бешигиң аталышындагы дал ушул эл ырчысы Эстебес тобу эң жогорку деңгээлдеги концерттик программаны дайындап жатасыздар, буюрса, эл назарында. Анан ушу сөз башынан болсун агай. Деги эле ушул эл ырчысы Эстебес тобунун түптөлүшүнө токтоло кетсек агай. Жаралуу тарыхы туурасында жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө албетте кызык. Ооба, бул эл ырчы Эстебес тобунун түптөлүшүнүн маарында Гүлгакы жакшыраак билиш керек, себеби бул жакта иштегенине көп жыл болгон. Гүлгакы айтканы түзгүрөөк болот го, чындыкка жакын. Эми эл ырчысы Эстебес тобу деп негизи филармонияда эл шайырлар тобу деп бир топ болгон экен. Ал жакта баягы группада адамдар абдан көп болгондуктан Эстебес, эл ырчысы Эстебес тобу деп, Эстебес агай өзүнчө группа бөлүнгөн. Ал жакта башында бир 7-8 адамдын состав мемелери, мүчөсү 7-8 адамдан турчу. Бүгүнкү күндө ушу сөзүңүзгө аралжы, бүгүнкү күндө канча курамында канча чыгармачыл инсан бар? Кудайдын кулагы сүйүнсүн, 13 болдук, 13 адамга өстүк. Эл ырчы Эстебес тобу. Азыр убакта биздин ак таңдай акыныбыз Аалы Туткуч жетектеп атат. Деги эле ушул биз кийинки коюлуп келе жаткан концерттерден кандай өзгөчөлүктөрдү байкасак болот? Мисалы, кандай өзгөчөлүктөрдү күтсөк болот? Мисалга алганда, мурда кандайдыр бир олутту ойго сала турчу концерттер мындай көбүрөөк берилчү эле да. Анан азыр эми нуктан өзгөчөлөнүп, тамаша аралаштыра баштадыңыздар. Ошол туурасында. Бул концерт Ааламдан кең апа сенин бешигиң деп мындан 2-3 жыл мурун коюлган. Аябай жакшы элге жаккан. Бул концертте тамаша жок. Бул көйгөй. Эне менен баланын ортосундагы ажырым, чоңойгондо баланын. Кичинекейсинде баланы кандай тарбиялаган, ата эне болгон жан дүйнөсүн акыркы торпогуна чейин сатып берет. Балам окусун, чокусун деп. Анан ошол бала кийин чоңоюп, эр жетип, бизнесмен болгондо ата энеге кайрымсыз болуп, себеби ал бала кезинде эрке өстүрүп койгон, жакшы тарбия бербей алган себебинен. Анан ошол бала чоңоюп, ата энесине кайрымсыз болуп, кийин Россияга барып, азыр мына мигранттар, кыргыз элибиз канчалаган элибиз Россияда жүрөт. Ошол жака барып иштеп, ошол Россиянын жашоосун көрүп, анан жүрүп, жашоодон кагылып, согулуп, кыйналып жүргөн акырында ата эненин баркын билген деп чагылдырабыз да. Бул жерде биз айтат элек, колуңардан келсе платочка ала баргыла, жүрөгү
начарлар дейт элек да, ыйлайсыздар деген ойдобуз. Ооба, албетте баягы эсибизде, албетте мурда дагы ушундай ааламдан кийин апа сенин бешигиң аталышында концерт болду эле. Ошондо бир эл аябай толкундануу менен бир ошол сиздер койгон бир сахналаштырылган нерсени жүрөгүнөн өткөзүп көрдү эле да. Андан кийин ал агабыздын бир кепка кийген сахналаштырылганын дагы көрүп калдык. Ошол учурларды баягы элдин маанайын көтөрүү максатында болду. Биз мына эл ичинде койдук, 4 концерт жакшы проект койдук. Биринчиси бирик кыргыз, бириккенде байрагың бийик кыргыз деп. Андан кийинкиси оңдош үчүн ааламды оңдош керек адамды деген. Бу дагы Аалынын жазган сценарий. Мына ошондо дагы бүт жашоону чагылдырып аралаштырганбыз. Ошондо ал кепка кийип, жана азыркы жаштар туура бурдаган жери. Жок, анда катын калп айтпайт, каңыр шугат да. Жок, кийинкиден катын калп айтпайт, каңыр шугат деген. Эркектерчи дегени бар. Ошондо кепка кийип. Анан мунубуз болсо бул 4-үнчү проект. 4 тең аябай элге жагып чоң алгылыктуу концерттерден болду. Анан да кызыгы мына 10-унда ушул концертте көпчүлүктүн суроосу менен, себеби 7-8-инде концертке азыр билет жок калды. Телефон чалуулар абдан көп, нааразы болгондор көп, эмнеге биз барбай калдык, эмне жетпей калды. Ошону эске алып, кайра 10-унда мына бүгүн саат 10дон баштап билет сатыкка чыкты. Биз учурдан пайдаланып айтат элек, эгерде ушул концертте келип көрөм, жандуу көрөм дегендер болсо, 10 күнү дагы улуттук филармонияга келип, чоң залынан ушул концертти баштан аягына чейин көрсөңүздөр, толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Рахмат. Жалпы көрүүчүлөрүбүзгө маалымат катары айтылып өттү окшойт. Эми айтып өтсөңүздөр, деги эле ушул концерттерди региондорго, жерлерге коелу деген ойлоруңуздар барбы? Албетте бар болчу. Айрыкча өткөн жыл менен мына деп аттанып аткан кезде жанагы бүт дүйнөнү каптаган пандемия болуп кетпедиби? Ошого байланыштуу чыга албай калдык. Катын калп айтпайт, каңыр шугатты даярдап, мына деп ар бир районго, 40 район, бир канча шаарга расписание түзүлүп, баланчасында баланчага барасыңар деп даярдалып, мына 2-3 күндө чыгабыз деп атканда карантин болуп чыкпай калдык. Эми буюрса алдыда жакшы пландар. Мына кичине оңолуп келатабыз, оору жоголуп келатат. Мүмкүн жогору жактан Маданият министрлиги жагынан колдоо болуп, жетекчиликтерден колдоо болсо, биз барганга эл менен жакын маңдай тескей жолукканга даярбыз. Аябай көксөп, самап жүрөбүз. Керек болсо эл менен маңдай тескей баралы. Эл сагындыбы илгерки учурда. Азыр интернеттен көрө берип. Азыр ошо сиздерди сагынган эл мына таң эрте түз эфир аркылуу сыналгыдан көрүп жаткан учуру, анда эмесе бир шаң тартуулабайлыбы жалпы көрүүчүлөрүбүзгө? Ушпай келеби? Бүгүн биздин майрам сен баштап атасың. Кимден баштайбыз? Жакшы болот, анда эмесе. Про жалгыз күч кылгымызды колго алып, кайсы чыгарманы аткарып берейин деп турасыз таң эрте? Анда эмесе сөзү Надырбек Алымбеков агайыбызга таандык. Кут бололу деген бир оонум бар эле, ошону жалпы кыргыз элиме ак калпак күнүңүздөр менен куттуктап, кут бололу. Ери чишкен каркырадай куш бололу, эңсеген асыл ойго туш бололу. Бийлигин ынтымактын балбылдатып, бирибизге ай кут бололу. Жакшылык шарданында шаң бололу, жамандык тилегине таш бололу. Кум баскан чөлү болсо көңүлдөрдүн, кулпунтуп гүлүн ачкан, кулпунтуп гүлүн ачкан ай жаз бололу.
ашқан убадаға бек бололу, ардайым суық сөзден чет бололу. Арқадан дөбір салған балдарға біз асқар тобыз ұлбаған, асқар тобыз ұлбаған ай чеп бололу. Arkadan dübürt salgan baldарға biz asqar tobuz ulbаған, asqar tobuz ulbаған ай чеп бололу. Biribizге ай құт бололу. Ай, рахмат. Терең ыраазычылык билдирели, бар болуңуз дейли. Анан ушул концерт тууралуу сөз кыла турган болсок, дайындыктар кандай болуп жатат? Эми 90% дайым болуп калса керек, эл назарына. Ооба, эми мындай чоң концерт болгондон албетте жөн дайындык болбойт. Даярдыгы өтө катуу. Кечинде мына саат 8-9га чейин иштедик, репетиция болуп. Жоопкерчилик чоң да. Эл ушунча күтүп, ушунча билеттин баарын алып, ушундай жакшы концерт көрөбүз деп атса, биз шала кылып жүргөнүбүз бул акылга сыйбагандык нерсе. Ошон үчүн мына азыр бияктан чыгып башталат репетициябыз. Чоң даярдык болуп атат. Кудай буйрса, эл келген эл ыраазы болуп, бахатаан көрөй деп бир кол чаап, алган 500 сом билетине ыраазы болуп кетет болуш керек деген терең ишеним бар. Эми ушул 7-си, 8-inde, 10-unda коюла турчу концерттен дал ошол эл ырчысы Эстебес тобунун койгон концертинен бул жолку чыгарылышында кандай өзгөчөлүк көрө алабыз? Эми айтайын дегеним, буга чейин Алы Туткучев агабызды биз Төкмө акын катары таанысак, дал ошол концерттен аккордеон ойногонун көрдүк элек. Андан кийинки бир концерттен акын алып баруучулар акындык жүрүш менен алып барганын байкадык элек. Эми бул чыгарылышта кандай бир өзгөчөлүктөр камтылган? Эми ал өтө чоң сырларды айтпай эле туралы. Концерттен көрөлү дейсизби? Өздөрү көрсүн. Анан негизи концерт жакшы болот. Мен мисалы, мен өзүм аргым өз жөнүндө айткан туура го. Мен ошол концертте жанагы ата энесин карабаган, көп кеткен, эми жашоодо бар да, көп жүрөбүз го. Ата энесин кагып силкип, теңине албаган балдардын ролун ойнойм. Мындан 3-4 жыл мурун Ошто ушул концертти берип атсак, сахнадан бирөө сөктү. Жашабаган атамыз оңол болуптур дагы эле деп. Ансаганда элге айтат элем, эртең утуруп Кудай буйруп жеткире ойногон болсоң сөгүп бөгүлөм, мен негизи жашоодо жакшы эле адаммын деген. Эскерте кетейин деңизчи, алдын ала. Мен ойлодум ошо сөккөн киши, значит мен тиги ролду кичине жеткирген окшойм. Сөккөнгө караганда. Адамга таасир эткен экен да? Таасир эткен экен деп ойлодум. Анан Кудай буйрса, мына 7-8, анан 10-unda дагы ушундай терс каармандарды көрсөтсөм, мүмкүн ошондой адамдар келип көрүп, таңыр меники туура эмес экен, өткөндө атамды, апамды же капа калып койгон окшойм деп, мүмкүн барып кечирим сураганга себепкер болсок, бул биздин тапкан пайдабыз. Бир адам болсо да коомду оңдогонго аракет кылсак деген ниеттебиз. Албетте. Эми концертте негизги басым албетте энеге, аялга, аялдын эненин улуулугу, баягы биз айтып отко 5 эненин таман алдында деп, ошол сыяктуу бүт тема бул энеге берилген. Ырдын 90% энелер жөнүндө. Чыгарма 90%. Жакшы болот. Деги эле ушул жалпыңыздар топ менен биргеликте иштеп жүрүп, эми сиздер жеке чыгармачыл инсансыздар да. Анан ушу жеке чыгармачылыгыңыздар менен иштөөгө убакыт болуп жатабы? Сиздерден кандай чыгармаларды күтөбүз? Жеке аткарыңыздарда. Жеке чыгармачылык концерт дейсиңби? Топтон сырткары өзүңүздөрдүн жеке чыгармачылыгыңыздарга убакыт болуп атабы деген? Бул учурда чынында болбой калат, бирок аракет кылып ортодон өзүнүн жеке концертин берип атабыз. Былтыр эле 2 жыл болду, Талантта өзүнүн жеке чыгармачылыгын берди. Өткөн жылга мен пландадым эле, бирок жанагындай иш үчүн болбой калды. Быйылкы жылга аракет кылып атам өзүмдүн жеке чыгармачылык концертин бергенге. Ара чородо ыр жаздырып атабыз. Өзүбүзгө чыгармачылык калып калбаш керек, коллективди алдыга коебуз албетте. Анан ошончо да өзүңүз айткандай жеке инсан катары дагы
жаңырларды элге тартуулап туруш керек. Албетте. Азыркы учурда мен Кудай буйрса кышкы махабат деген кытайлык бир тууган кыргыздардын ырын шөкөттөтүп, мына деп бүткөнө калды. Жакында радио телелерге беребиз деген ойдобуз. Анан эми негизи коллектив менен иштегенде мондай чоң проект болгондо убакыт тартышыраак болуп калат да. Бул жерде 13 киши, бир эле адам келбей калса, бүт машинка токтогондой токтоп калат да. Себеби баары бири-бирибизге байланышкан. Да, спектакль концерттин өзгөчөлүгү ушу экен да. Баарыбыз бир кишидей болуш керек. Бир киши келбей калса чынында баягы тоскоолдуктар болуп токтоп калат. Ошон үчүн баарыбыз бир убакта келип, бир убакта иш баштаган үчүн бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган үчүн дал ушундай концерттер жеке чыга албай калат экенбиз. Ынтымактын, бири-бирибизди туура түшүнгөндүктөн эми жумуш убагында карагандай болот да. Бири-бирибизди туура түшүнүп, ошонун баарын жумуш менен мындай катыш дегендей баягы биз туура түшүнүп, ынтымактын негизинде ушундай жакшы чыгармалар, ушундай жакшы концерттер болуп өсүп өнүп атабыз деген ойдо. Ооба. Анда эмесе Талант мырзадан бери жагымдуу чыгарма тыңдайлы. Кайсы чыгарманы аткарасыз? Балким айымдарга арнап куттуктоо иретинде аткарабызбы? Кандай кылабыз? Мен эми ушул концерттерди ала турган Жамил Карабалаевдин балалыкка кайрылуу деген ыры бар. Ошону ырдап берейин, Жакшы болот. Айымдар деле бала болгон дегендей. Kıştın uzun tünlerinde eske düştü balalığım menin narça jıttangan sağınamın men seni sağınamın kayrılmaysın sene mi kayrılmaysın koşkun emi balalığım koşkun emi balalığım koşkun emi ha menin bala boydon kalgım gelet balalık göz aldım an elestelet nariste jıtın buzbay amenin bala boydon kalgım gelet appak tonu aralagam men oynogon al gündörgö tolor gübü kuştar gübü balalığım kanat baylap uçup gitti balalığım baldan şirin kaytalan kız koşkun emi balalığım koşkun emi balalığım koşkun emi ha menin bala boydon kalgım gelet balalık göz aldım an elestelet nariste jıtın buzbay amenin bala boydon kalgım gelet De Азамат сагай терең ырахмат билдирем. Балалыктын эң кызык күндөрүң ай баткан күндүн артында кызылындай деп бекеринен айтылбаса керек. 2-3 күндөн бери аябай репетиция болуп, анан дагы роль да бул спектакль сыяктуу болгондо байланыштуу кыйкырып сүйлөп атып тамагымды айырып турмун. 2-3 күнгө чейин айыгабы деп турмун. Эми аны жалпы телегөрчүлөрүбүз өздөрү туура түшүнөт. Дал ошол жерден эми
Убакыт учкан кош экен. Меймандарыбыз сиздерге терең ыраазычылык билдирели. Таң эрте келип, жалпы элибиздин жан дүйнөсүн байытып бир жан азык тартуулап кеттиңиздер. Эми ушул маек соңунда кулактандыруу катары концертке чакырык таштап бир элдерге кайрылуу жасап өтүңүздөр. Биз сиздерге эркин микрофон берели. Дагы болсо мына 5 күн мурда уже билет калбай калды кассада. Ошого байланыштуу кайрадан 10 мартта концертибизди берип жатабыз. Кимге билет жетпей көйгөйдө калса, 10-унда келип көрүп кетсеңиздер болот. 10-мартта дагы ушу концертибизди кайталайбыз. Талант агай, келиңиз. Эми жалпы көрүүчүлөрүбүздү Ак калпак күнү менен куттуктап. Урматтуу кыргыз эли, урматтуу бүгүнкү мырзалар, башыңыздардан ак калпак түшпөй, кыргыздын намысын бийик көтөрүп, мыкты инсандарыбыз өсүп өнүп, элибиз жерибиз өсүп өнсүн. Бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эшикте ак кар жаап атат. Ошентсе да ак калпагыбызды түшүрбөй кийели. Бүгүн эле эмес, ар дайым кийип жүргөнгө аракет кылалы. Анан Күкүш айткандай, сен айтканды, мен айтканды, сен айттың, мен эмнени айтайын дегендей 10 март күнү кечки саат 6-да Улуттук филармониянын чоң залында келип, ушул концертти көрүп, акындар айтмакчы, ашказандын жанында рух казан деген бар. Ушу рух казанды толтуруп, 1 жылдан бери карантинде отуруп, концертти сагынып калдыңыздар. Келиңиздер, көрүңүздөр, эс алыңыздар. Баардыгыңыздарды күтөбүз. 10-уна болгоп калган себеби 7 менен 8-де билет жок калды. Ошон үчүн жетпей калган райондордон, алыс жерден келгендер бар. Келиңиздер, сиздер үчүн эшик ачык, билет даяр. Алыңыздар, көрүңүздөр, эс алыңыздар. Дагы бир жолу бүгүнкү мырзалардын, кыргыздын мырзаларынын улуттук баш кийим ак калпак күнүңүздөр менен чын жүрөгүмөн, чын пейилиммен куттуктаймын. Рахмат, терең ыраазычылык билдирели. Бар болуңуздар, чыгармачылык ийгиликтер болсун дейли. Буюрса биз дагы барып концертке катышып, сиздерге дем күч берип ошол жерде сүрөөн караан болуп турганга жарайбыз албетте. Ишиңиздерде ийгилик болсун.